Көптөн бери батир алууну кыялданып келесизби? Анда сиздер үчүн эң жөнөкөй жана эң ыңгайлуу жолун сунуштайбыз. Келечек кооперативинин Кыргызстандын бардык аймактарына жайгашкан кеңселерине келип консультация алыңыз. Экинчиси, катарга турган соң Кыргызстандын бардык аймактарынан каалаган суммага жер там же болбосо квартира издей баштасаңыз болот. Үчүнчүсү, тапкан соң ошол үйдүн турган баасынан болгону 25%-ын сиз чыгарасыз, ал эми калган 75%-ын келечек турак жай кооперативи төлөп берет. Дал ушундай шарттар менен бир гана үй эмес, машина же болбосо спецтехника да алсаңыз болот. Жана эң башкысы, үйдүн бардык документтери сиздин атыңызга катталат. Сиз батир алган сумманы 10 жыл ичинде бирдей төлөмдөр менен төлөп кутулсаңыз болот. Келечек кооперативи буга чейин 400дөн ашуун үй бүлөлөргө батир алганга жардам берди. Кийинки кезек сиздерде. Андыктан кыялыңызды келечек кооперативинен бирге орнатыңыз. Урматтуу достор, акылмандар айтмакчы, көп жашаган көп билбейт, көптү көргөн көп билет дейт. Сиз бизди көрүп жатсаңыз, бүгүн көп нерсе үйрөнөсүз. Бул Ким билет интеллектуалдык долбоору жана менин жаңы сезондун агайы Кубат Кубанычбеков. Бүгүн бизде жылдыздуу коноктор өкөтөн кыргыз элине жакшы маанай тартуулап, өзүнүн актёрчулук чеберчилиги менен негизи эле жалпы жеринен өтө көп таланттар менен белгилүү болуп, жалпы элибиздин алкышына татып, Кудайым буйрса батасын алып жүргөн Азамат Исмаилов жана Шупкар Бишналиев бүгүн конокто. Куш келипсиздер, ассалам алейкум. Негизи эми Азеке менен биз тамашаодон бир командада чогуу ойноп чогуу өскөнбүз. Ал эми Шумкар болсо биздин инчектерден, Кудайым буйрса баягы аганы көрүп үнөсөт болуп, өсүп, ашып кеткен инилерден көз тийбесине. Азыр Кыргызстандагы популярдуулуктун хити болгон местный Джейсон Стэтхэм, улупкасы да окшош, башы да окшош, өзү да окшош, качок спортсмен. Азеке таарынбайм, бүгүн инилерди мактап алалы Кудайым. Кандайсыңар? Кош келипсиңер. Жакшысыңарбы? Сатпайсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, ата-энелер, агай. Кубат агай айтып атат эме депчи. Азамат экөөбүз мурун чогуу ойногонбуз, бирок Азамат өспөй калып, мен агай болуп калдым, Азамат дагы эле көчпөй жүрөт деген. Жаман айтты, туура, биз өспөй калдык. Кудай берген ушул боюң ушул өспөй калса эмне кыл дейсиң да? Мен айтып атпадым эле. Кубай эгер агай болгондо мен мектепте окуп жүргөндө, мен жүрөгүм түшүп 5 окумакмын толка депчи. Агайым красавчик ушундай чоң здоровый болсо. Страшныйгамы же дөңгөгөндөн? Чоңдугунан. Чоңдугу ичинде чоң. Саламдашканда колуң ачышып кетет го чекен. Мен сабак берүү методда, эгер мисалы үчүн ала турган болсок, мен коркутуу эмес, мен оюн методун тандайм, ойноп үйрөткөнгө аракет кылам. Бүгүн ойнойбуз. Сен ойноп атсаң деле мындай коркосуң го. Чоң кишилер мындай боорукер болот, Дөөлөр эле ойнотсо коркосуң. Өлтүрүп албайбыз, сен ойноп ат депчи. Баракелде. Негизи, Азеке, кайсы мектепте окудуң эле жана кандай окудуң эле? Мен өзү биз кыргыздар көчмөмүз да. Мектептен да ошо көчүп жүрүп, 1-класстан 5 класс аяктаганга чейин номер 66 орто мектепте окугам. Бул Чыгыш 5те жайгашкан. Мадина базарынын капталында, 53 мектептин жанында. Ал эми 5-класс бүткөндө, аяктаганда 2000-жылдары Көркөм Сүрөт академиясынын алдындагы мектеп окуу жайы бар, ошол жака тапшырып, ошол жактан мектепти да бүтүп, училищени да бүтүп, академияны да бүтүп, анан аяктан окууну сүрөтчүлүктү окугам. Сүрөтчүлүктү окуп бүткөндөн кийин Бибисара Бейшене атындагы искусство институтундагы мындай СКД деген факультет бар болчу, социально-культурный деятель депчи, маданий ишкер, мындайча айтканда менеджер тармагынын факультетин бүткөм, кыскасын айтканда, окуу жылдар, студенттик күндөр, окуучулук күндөр аябай кызыктуу өттү. Жакшы. Шумкар, сенчи кайсы мектепте окудуң эле? Мен 2-Лебединовкада, Аламизин районунда. 2-Лебединовкада, Гимназияда окудум, гимназия. Номер канчанчы гимназия? 2-чи. Мен просто 2-Лебединовка десем, мен 2-Лебединовка баркенде отурайм. Лебединовкада 2-чи гимназия, да? Лебединовкада 2-чи гимназияда окудум. Мектепте негизи мектептин атын туура айтканды үйрөтпөптүр да, ошол нерсе. Спортивке эле айтып атпайбы? Кандай окугам, арткы партада отурчумун. Бүгүн агай, уруксатпы? Бүгүн бизди бияка чакырганда скульптура чабабы деп чакырган турабы? Скульптура чабабы, анан
Бирок мен оюмча Азаке физкультура болуп турган болсок, сен экөөбүз тең Шумкарга жеңилип калабыз го. Шумкарга экөөбүз эмес, бул убакта баары жеңип калат. Музыка сабагы болсо, анда Азаке баарыбыздын алдыга узап келет, Реклама кылып болсо, рекламный интеграция бар да, Бар. Анда ошол YouTube каналга кирип, Чебер продакшнга кирип, биздин баары бир тууган сериалды көрүп, лайктардан басып, канчанчы серия чыкты? Бүгүн 11-чи серия чыгат. 11-чи серия чыгат. Азыркы тапта биз биякта сүйлөшүп атканда көрөрмандар отуруп күтүп аткандар бар керек. Баракелде. Башталды. Жакшы, 11-чи серия. Негизи канча сериядан турат? Негизи 12 сериядан турат. Бир эле серия калып турда. Бир эле серия. Бирок көпчүлүгү дагы биз күндө чыгардык бул сериалдычы. Ал эми кээ бирлери бар экен. 12 серия толук чыккандан кийин бир отуруп колумда тамак алып алып. Мен ошондой адамдардын катарындамын да. Мен мындай 2-чи серия, 3-чү серия деп күткөндү жаман көрөм. Мен керек болсо Игра престоловду дагы башынан аягына чейин бир отуруп көргөм. Бүгүнкү сабактарда баа коюлабы? Баа коюлат, сөзсүз. Сүйлөшпөйлүбү? Ал эмесе, ийгилик каалайлык, азаматсыңар, Чебер продакшн көз тийбесин. Азыр жакын арада да бир жакшы чоң бир проектке аттанып атсыңар. Каякта болбосун, Кыргызстанда болобу, дүйнөнүн 4 бурчунда болобу, ийгилик жаратып жүрө бергиле. Келгениңерге чоң рахмат. Бул эфир качан чыгат? Бул эфир качан чыгат? Бул эфир Кудайым буйрса жаңы жылдын алдында чыгат. Анда, урматтуу телекөрүүчүлөр, баары бир тууган сериалынан кийин эле биз азыр Туркияга кино тартканга кетип атабыз. Биздин комедия 24 февралдан баштап бүткүл Кыргызстандын кинотеатрларына чыгат. Биздин комедияны көрүңүздөр. Алдын ала 2 ай мурда анонс болууда, Кудайым буйрса көз тийбесин. Бул жерден кесип салайсыңар да. Айтып бергиле. Жок болду. Кеттик, анда эмесе биринчи сабакка өтөлү, достор. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Биз биринчи партада отурган атасы менен баласы отуруп калыптыр. Бул мен өкүл балам болот. Мен мунун өкүл атасы болом. Ошондуктан биз экөөбүз бири-бирибизге атасы менен баласы биринен талашпайт да. Келиңиз болуп базабыз. Баракелде. Кимиси билсе дегенде. Анда эмесе, кандай гана болбосун өзүңөр чечесиңер, Кудайым буйрса. Ийгилик каалайлык. Биринчи суроодон баштайлы. Жеңил эле суроолордон. Анда эмесе, Сталиндин кийинки СССРди башкаруучусу. Сталинден кийинки келген СССРдеги башкаруучу. Ким? Барбы? Орустар. Сталинден кийин. Сталинден кийинки. Адам да орус киши. Эми белгилүү эле адам. Ким? Хрущев, баракелде. Азакеде 2 упай. Куттуктайбыз. Анда эмесе, кийинки суроо дагы өтө тездикти жооп талап кылат. Анда эмесе, тез жооп берүүгө аракет кылабыз. Титаник эмнени сүзүп чөгүп кеткен? Мустус. Мустун аты? Мустун аты. Не деп коет? Орусча аты. Не деп коет? Англисча аты. Англисча. Айсберг. Айсберг, баракелде. Шумкар Азакен жардам менен дагы 2 упай алды. Балаңа жардам бересиң да. Балаң өссүн дейсиң. Анда эмесе, кийинки суроо орус алфавитинде канча тамга бар? 8. 36. Ал кыргыз алфавит. Кыргыз алфавит. Мен ошо орус алфавитинде. Кылыктап жүрүп кыргыз. Орус алфавитинде. 32? Жок, 32 эмес. Агай. 28. Жардам барбы? Жардам бересизби? Кыргыздан жана жардам беребиз. Жана кыргыздын 36-дан эле тиги оруста жок кой үйлөрдү алып салсаңар эле чыгып калат. 34. Бар да оруста. Ушунча эле да турабы? Анан 33 болот. 33 болот койбу. 33 да? Жаңы солтун. 4-үнчү суроого өтөлүк. Химияда 2 же 3 атомдун бирикмеси кандай деп аталат? Кандай? Химияда 2 же 3 атом бириккенде бир нерсе пайда болот да, ошонун аталышы эмне? 2 же 3 атом бириккенде. 3 атом эмес, атом. Атом деп атам. 3 атом бириккенде. Курултай деп койду. Атомдордун курултайы. Кана?
Молекула. Молекула, баракелде. Мен мектептеги неме бар экен да, я? Мен атайын күлкүмүштү жооп берип атам. Бул группа Жок, бул күлкүлүү жооп берген раунд, кийинки раунд. Кийинки сабак. Мен суроо жооп берем. Мунусунда күлкүлүү тигинисинде туурабы? Мейли анда. Өзүңөр билесиңер эми. Өкүл баласы деле кантип өкүл атасына каршы. Кеттик кийинки суроо. Атасынын көзүнчө баласы алдыга чыкпайт деп эле мага эме Кеттик, Чыңгыз хандын чын аты. Тимучин. Тимучин, барак. Эми негизи Шумкар ушул жактарга жакыныраак келет, эми. Каскадер, анан ошо монголдор Туркиядагы кайсы кино эле? Тимучин. Кеттик. Мехмет Завоевательдин немеси болгон. Каскадер болгон Туркияда. Анан Тимучинди билбей ким болуп? Америкалыктар 1945-жылы биринчи атомный бомбаны кайсы шаарга ташташкан? Кара? Ахмат Алиевна. Жок. Кайсы? Хиросима, Нагасаки. Хиросима, Нагасаки, баракелде. Анда эмесе. Нагасаки. Турачкекте. Жубай менен өзүн чогуу атып салган дүйнөлүк тиран адам. Айтасың? Жок, айтыңыз. Өзүн өлтүрүү күнөө, аялын өлтүрүү күнөө. Ошондой чоң күнөө ээ болуп. Бирок өзү менен аялын өлтүрсөк ким билет деп койсун. Жок, өзү менен аялын өлтүргөн күнөө аз келген канча элди кырып экен. Жок, ошон үчүн айтып атпаймынбы, тиран деп. Бул бою кичинекей, мурутчан. Адольф Гитлер, баракелде. Азекеде дагы упай бар. Нидерланд өлкөсүнүн борбору. Шуну билбейт. Google караса болобу? Иә, Google-да караса болот. Жок, Голландия. Сен Шумкар футболду бирөө жакшы эле билчү элең. Жок, мен футбол билбейм. Билбейсиң. Анда эмесе UFC. Үйсүн экен кайсы? Бокс. Баракелде Конор Макгрегор өтө жакын жайгашкан мамлекет го. Ирландия. Жок, ал Ирландиялык. Бирок мен Голландия жөнүндө айтып атам, Нидерланды жөнүндө. Голландиянын борбор шаары. Нидерланды. Нидерланды менен Голландия бул бир эле мамлекет да, просто эки аталып. Австралия. Австралия мамлекет калды. Аргентина. Борбор шаарын сурап атам мен. Амстердам. Амстердам, азекеде дагы эки упай бар. Амстердам шаары. Адам билген таңмалар айтып берсең чыгып калат. Математикадан суроо. Ал жерде 9. Ал жерде 9. 54 баракелде. Басып койсоң болот бираз. 54. Кийинки суроо. Тез жооп беребиз. Манасын жубайы. Кандыкей? Мана басып жооп беребиз, басып. Кандыкей? Ар бир кыргыз билет да муну шундай. Мен шаштырсаңар жакшы жооп берет деп ойлойм. Давай. Дүйнөдөгү эң кичинекей өлкө. Давай. Кичинекей өлкө. Ватикан азекеде баракелде. Да. Ысык көл кээде тынчта көөдө толкун саптары кайспайт тандык. Алкул осмону баракелде. Ысык көл кээде тынчта кээде толкун. Толкунса толкунуңа темир толкун турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сырды сен да жолдош күткөн жокмун. Ысык көл кээде тынчта кээде жаңы 2 сомго шаурма жеп келет калсың, карап келет калсың да. Бирок тилекке каршы ал толкунду мен көргөн жокмун деген дагы бар го. Тамашалуу версиясы. Анткени мен ысык көлгө барган жокмун. Алкул Осмоновдун улуу саптары менен тамашалашпачы. Баракелде. Кеттик ана эмесе. Эми бул футбол деп калдык. Футбол жөнүндө бир суроо бар экен. Дүйнөгө атагы чыккан сэр Алекс Фергюсон белгилүү кайсы Англия клубунун машыктыруучусу? Болчу. Фергюсон? Алекс Фергюсон. Сэр Алекс Фергюсон деген машыктыруучу бар. Белгилүү Англия клубунун машыктыруучусу. Кайсы клуб? Негизи Англияда кайсы клубтарды билесиңер? Ошолордун 5-6 эле бар. Санасаңар эле. Чындап жакшы билбейсиз. Баштамасын айтсаңыз таап коебуз. Баштамас жок. Футбол клубтары жөнүндө сүйлөшүп көрбөйлү. Кайсы клубтарды билесиңер? Мисалы үчүн кайсы клуб жагат? Эми Реал Мадрид. Реал Мадрид бул Испания. Испания, Реал Мадрид. Роналдо ойнойт, Роналдо өзү. Ошол эле жагат. Реал Мадрид алда Испания. Мисалы үчүн Барселона, Испания. Барселона, Манчестер Юнайтед. Баракелде дагы. Манчестер Юнайтед мисалы үчүн Англия. Жаңы эле суроо. Сэр Алекс Фергюсон белгилүү кайсы Англия клубунун? Манчестер Юнайтед. Шумкарга дагы упай берели. Анда эмесе. Азаке туура жооп деп айткан жок да, ошон үчүн Шумкарга. Айтса эстеп кетпедимби? Так, Кытайдын эң чоң шаары. Кеттик. Кайсы? Пекин. Гонконг. Шанхай. Шанхай. Баракелде. Каймат кол.
15-ci суроону узаткан атам. Кудайым буйрса, биринчи сабагыбыз соңуна келип, акырындан жыйынтыкталып атат. Физикадан токтун чыңалуусу эмне менен ченелет? Токтун чыңалуусу. Токтун же токтун бу? Токтун. Воль. Воль. Шумкарга 2 упай. Шумкар. Вольник. Вольт кайдан билесиң? Айтчы гана. Туура жооп болду. Тогурганда просто. Тогурган. 2 вольт дейди дегенде. Бирок мен ичинде кичинекейде тогурганда. Катурду беле? Деле мындай тоголок учуч. Кипетилник. Көрдөр мен билем бир унутуп калдым ушинтип. Чайнекке салып кипетилникке сайса моюн турам да. Билепчи. Дабстеп тоготкон моюн турам. Өзүнөн өзү кой берип да чыптыпчы. Негизи Кудай сактасын, эгер бир жерде мисалы үчүн токту текшерип атканда сөзсүз түрдө мындай солтук колду сырты менен текшериш керек экенин билесиңер, э? Мындайынан эметкенде эмне дегенде адамды тогурса, булчуңдар сокращаться эткенде, кыскарганда кысылып калат да. Кой бербей, Кудай сактасын. Мун сыртыма Жок, сыртынан тогурса, булчуңду кысык неметкенде, кыскарганда бул сыртка чыгып берет да. ошону айтып бердим. Ошон үчүн ал эмесе, жакшы фактылар менен бөлүшө кеттик. Азыр жыйынтыктарга кезек берсек. Сиз ай сайын квартирага 20 000 сом төлөйсүзбү? Ооба, төлөйм. Ошондо сиз бир жылда 240 000 сом төлөп каласызбы? Ошончо болуп калат экен, ооба. Демек, 10 жылда сиз квартирага 2 400 000 сом төлөйсүз, туурабы? Апи, ошончо төлөп салат бекем. Мен санап турдум да буну. 10 жыл төлөсөңүз, квартира сиздики болобу? Жок, меники болбойт. Мен квартирантмын да. Любой момент чык десе бошотом да. Азыркы төлөп жаткан 20 000 сомуңузду өзүңүздүн квартираңызга төлөйт белеңиз? Албетте өзүмө төлөмөкмүн да. Анда төмөнкү нөмөрлөргө чалыңыз. Ошондо адресиңер каякта? Аха. Всё, чыгып атам, барып атам уже. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтыраарын ушул сабактан көрө алабыз. Анда эмесе, Америка Кошмо Штаттарынын Кентукки штатынын ар бир тургуну штаттын мыйзамы боюнча жылына жок дегенде бул нерсени бир жолу кылыш керек экен. Бул эмне? Насыбай. Кудай сактабы. Штат Кентуккиде барбы? Билбейм мен. Көбү чегет ошон үчүн. Штат Кентуккинин тургундары Кентукки штатында мамлекеттик тараптан мыйзамдаштырылган нерсе экен. Бул нерсени эң азында бир жолу кылбасаң жазаланып калышың керек. Бирок көп жолу кыла берсең, пожалуйста. налог төлөш керек да. Жакшы, жок. Муну сөзсүз түрдө кылыш керек, бар, Эми Кентукки боюнча бизде мисалы үчүн кылбай өмүрүндө бир жолу ажыга баш керек. Жакшы аракеттер болуп атат, Шумкат. Сенден бир аракет күтөлү. Эми мындай да, азыр бизде мисалы үчүн эгер ошону кылбай койсоң, Кыргызстанда жазылайт десе, жаман таң каласың да, ой, эмне тамашабы депчи. Гиф. Жок эми ар бир адамга, блогерлерге эле эмес, ар бир адамга тийишелүү нерсе. Эмне кылыш керек ар бир адам? Аябай көп варианттар келип атат да. Айта бергиле да. Кеттик. Пилинг. Жакындады. Не, калкырып койдуң, сага айдап койсуң. Жок, мен күлкүлүү эмес, туура болгонуна бераз. Кентуккиде ар бир жаран канча жаштан канча жашка чейин? Жарандык жашка жеткенден кийин да. 18 жаштан айда. Эмне кылыш керек? Эң азында бир жылда бир жолу сөзсүз түрдө кылыш керек. Бул болсо Вакцина. жок. Эми бул пандемияга чейин эле бар болчу. Жардам барбы? Намек. Ооба, агай деп кол көтөрсөңөр жардам берем. Жардам берип коюш, акча бересиз. Ошо пилинг темасын ары дагы жылдырсаңар болот. Баня түш керек. Баракелде. Кимдерге берейин? Экөөң бирдей жооп бердиңер го? Экөөбүз бирдей элебиз да. Бөлүп таштагыла ачпа. Ошондо 3 болсо, 1,5-га. 2-2ден кылалы. 2-2ден кылалы. Ия. 2 мага, 2 бияка жардам бергөн үчүн 1 сага. 2-2ден.
Америка Кошмо Штаттарынын Кентукки штатына ар бир тургуну штаттын мыйзамы боюнча жылына жок дегенде бир жолу баняга барыш керек экен. Жолу мончого түшүш керек. Мончого түшүш керек экен да. Мамлекет тарабынан барбай койсоң жазылайт. Кантип алар Аларда мындай бар да, аларда заманбап технология бар. Чип менен өтүп калат окшойт. Ушундай. Ал Шумкар билет ал заманбап нерселердин баары. Караганда кичине майланып турса? Чыгыштын кээ бир байыркы өлкөлөрүндө ушул нерсени мыйзам менен тыюу салынган, анткени бул нерсе күнөөкөрлүк деп саналчу да. Күнөө катары эсептелинчи. Ал байыркы убактабы же азыр ушундай экенби? Байыркы убакта, азыр андай эмес. Азыр эми күндө мындай жолуктурабыз, кездешебиз, Iya. Günü bolot deysiz mi? Çıgışı etagak. Amerika'da. Tabii kokuy albatış. Gün Vostok. Şu çıgıştan kayak kol koydu şunda. Çıgış, ne gün çıkan vakti da ajak kişilerden. Japon ülkeleri, Koreya, Buralı. Ошол жак. Çıgıştan кээ бир байыркы өлкөлөрүндө азыркы эмес. Ушул нерсе мыйзам менен тыюу салынган, анткени бул күнөөкөрлүккө жатчу да. Бул нерсе кылса, азыр кылсаң күнөөкөрлүккө жатпайт. Азыр бир да мамлекетте мун үчүн жазылабайт да. Кулчулук да. Кулчулук жөйм, азыр кулчулук жазылайт да. Түшүндү. Азыр жазаланбайт. Азыр жазаланбайт. Анткени ал убакта күнөөкөрлүккө саналчу, азыр болсо мындай көрүп, күлүп койсун да, ха-ха деп. Коччой, ушул да болмок беле. Күлдүрөсүң да. Багып берип коюш багай. Күлкү менен байланыштуу. Уктаса. Күлкү менен байланыштуу. Каткырса. Каткырып көрсө, тишин көргөзсө күлгөн. Жок. Кытыкласа. Шумкардыкы жакшы экен, күлкү менен байланыштуу десем, уктаса дейт. Жел чыгарса да таза. Күлкү менен байланыштуу. Кытыкласа, баракелде. Азамат мырзада 2 упай бар. Мурда кытылган күнөө болчу экен да. Жаңы уктап. Чыгыштын байыркы мамлекеттеринде кытыглаган күнөөгө жатчу экен илгери. Азыр эми андай эмес, туурабы? Бирок мындай күлкүлүү варианттарды жооп берсеңер жакшы болот элесиздер, туура эле жооп берсеңер. Туура жашап жүргөн. Айтпадым башында эле ага силер, коркунучту көрүнөсүздөр. Кеттик. Үчүнчү факт мындай экен. Лас-Вегас казинолорунда эмне жок? Бир нерсе бар, бир нерсе жок. Соопчулук жок да. Арак дейби? Тескерисинче арак көп болот жерде. Эмне жок? Иман жок. Макулбуз, бирок бул ал жөнүндө эмес. Бул мындай, бир физический Лас-Вегас нелеринде жок? Лас-Вегастын казинолорунда эмне жок? Саат жок. Саат. 2 упай Азамат мырзада. Саат. Дуал саат болот, кол саат болот. Дуал болот, кол болот. Саат. Убакыт. Казинолордо эмне үчүн саат койбойт? Анткени алар убакыттын өткөнүн байкабай ойной берсин ошол жерде дейт. Терезеде жок болуш керек, Күнү түнү. Көбүнчөсүндө терезе жок, бирок неме кээ бирлеринде бар да. Терезеден эшти караганда билип калышы мүмкүн да. Ооба да. Шимшиктөө. Бирок именно ошол ойнолгон залдардын көбүнчөсүндө терезелер болбойт. Ал эми жанагы ресепшн айтмакчы кире бериш тараптарда ал жерде бар. Кеттик 4-чү факт. Азамат мырзада дагы 2 упай. 4-чү факт. Пилдер жана адамдар ушул нерсени жалгыз эле кыла турган сүт эмүүчүлөрдөн экен. Бул эмне? То есть сүт эмүүчүлөр бар го? Млекопитающие, Сүт эмүүчүлөрдүн катарында жалгыз эле пилдер анан адамдар кыла алат экен да ушул нерсени. Бул эмне кыла алат? Өзү жуун алат. Жок. Мен сүт эмүүчүлөрдүн арасына мисалы үчүн маймылдар кирет да, маймылдар өзүлөрү жуунуп отпайбы. Декен чек шотам да. Дарат кыла алат. Антейин десең мышык, ит, мышыктар ала алат мисалы үчүн. Өзлөрү кыла алат, Өзлөрү кыла алат, ошо пил менен эле адам. То есть адам менен пилди ошол нерсе окшоштурат экен да. Эми адам көп нерсе кыла алат, бирок пилди ойлонбойлу. Пил эмне кыла алат? Пил кандай? Дарат ала алат. Пил эмне үчүн кыла алат? Дарат ала алат. Жакшы багат. Багасын жакшы болот. Көбөйүп алат. Эми киного тартылат балким. Ишине отургузуп алат. Эркелет алат. Iya. Эркелет алат. Эркелет. Жок.
Ағай, жанынан беріп қосып. Мындай бір қимыл да. Отыра алады. Жоқ. Иіле алады. Маймылдар деле отыра алады да. Билей алады. Маймылдар деле билей алады да. Айтып отпаймын ба? Пил анан адам эле кыла алат экен да, бүт жануарлардын арасында, сүт эмүүчүлөрдүн арасында бүт жануарлар ушуну пил менен адам эле кыла алат. Кыймыл экен да бул. Кыймыл. Бирок эмне кыймыл экенин табышыңар керек. Мостик. Кана? Мостик. Тура Иіле эмес. алады. Жок. Кана? Азеке? Уға алады. Угалат. Башка жануарлар деле угат. Сезе алады. Сезет да башка жануарлар. Просто Азамат бекеден айта берсең чыгып калат деп эле. Так, да кандай вариант? Кыймыл аракет. Так, 10 секунд берейин. Кет. 10, Кандай кыймыл аракет? 9. Пил менен адам кылган кыймыл аракет. Велосипед. Мындай мисал жануар үчүн мындай таң калыштуу кыймыл аракет болуп атпайбы эми? Подсказка да? Башына тура алат. Баракел. Азеке 2 упай. Башына тура алат экен. Пил менен адамдар эле башына тура алат экен. Калгандар башына тура алышпайт экен. Жөн эле айтып атып чыгып калды мына. Кийинки факт. 50-жылдары РСФРдин маданият министри Алексей Иванович Попов мындай бир өзгөчөлүгү менен элге таанылыптыр да. Эмне өзгөчөлүк ошо? Дажын кайталап кошмун. Бирдекен ойлонуп кетти. 50-жылдары РСФРдин Российский Федерация. 50-жылдары, 1950-жылдары. Соғыштан кейін. Маданият министри Алексей Иванович Попов ошо жалпы чөйрөгө бир өзгөчөлүгү менен таанылыптыр. Бул өзгөчөлүк эмнели? Жооп берчи. Ага, кол күрөштүрсөк болот. Маданият министри дүйнө жүзүндө Россия Федерациясынын маданият 50-жылдары эмнеси менен өзгөчөлүү деп Эми таанылуу. мындай мисал үчүн подсказка берейин. Чечим Маданият чыгабы. адам болгондон кийин бул Чечим чыгабы. элди маданияттуулугу менен таң калтыра албайт, туурабы? Ооба. Маданиятсыздык менен таң калтырып атат, чечине калган Маданиятсыздык менен экен. таң калтырып атат да. Бирок ошол эмне маданиятсыздык? Ошол. Чечине калган. Чечине пост жаза калган. Жок, Түкүр салган. жок, Мурун чыгып салган. жок, дагы. Жок, дагы. Сөгүнүгөн. Баракелде, Азеке. Дагы купай. Сөгүнчөөктүгү менен таң калган. Маданият министри бирок көп сөгүнгөн экен, ошон үчүн элге. Чыда. Мындай болуп атат. Мындай. Аманда да ойнап. Жогона неме болуп атка? Чечине дөдүн чечине мындай. Пост жазып мындай. Баракелде, экинчи сабак жыйынтыкка келип жетти. Достор, 3-чү сабак келдик. Бүгүн бизде бир өзгөчө жаңылык бар. Эмнеге дегенде биз мындан кийин оюндарыбызда сабак алмаштырып бир жаңылатуулар киргизип туралы дедик. Ошол себептен 3-чү сабак музыка сабагы. Кол чабуулар болсун. Анан кийин баягы азыр баягы музыка дүйнөсүндө музыкадан дагы маанилүү бир нерсе бар. Бул эмне? Не? Музыканын үстүнө түшүрүлгөн сөздөр, туурабы? Анан кийин ошол силер баягы угуп жүргөн белгилүү популярдуу ырлардын сөзүн канчалык түшүнүп, канчалык угуп жүргөнүңөрдү бир текшерели дедик. Негизи мен көп музыка укпайм да. Эми, бирок бала чактан бери угуп жүргөн белгилүү чыгармалар, кыргыздын эле чыгармалары, мындай кылып чечтик. Биз силерге азыр ошо кыргыздын белгилүү чыгармаларын Карап эле. жок. Сөздөрүн, ырсаптарын кара сөз менен окуп беребиз. Ким биринчи тапса, баса калып туруп, туура жообун ырдап бере койсо, ошого 2 упай. Эскилерби, жаңырларбы? Эскилер, жаңылар баары бар. Эми колдон келишинче мындай максималдуу түрдө популярдуу кылганга аракет кылдык да. Популярдуу ырларды тандаганга аракет Мен кылдык. укпайм бирок, кеттик. Кеттикпи? Адемесе мен кара сөз менен окуйм, силер товар менен дароо баскычты басып туруп анан ырдай салышыңар керек да. Туура жообун ырдай салышыңар керек. Даяр болдукпу? Адемесе кеттик. Биринчи чыгарма, биринчи кара сөз менен айтылган ырсаптар мындай экен. Кече келсем бийге сен да жүрдүң. Көп кыздарды аралаш. Көп жигиттер кызыктырат сенин. Кече келсем бийге сен да жүрдүң, көп кыздарга аралаш. Ай. Баракелде, Азамат мырзада 2 упай. Эски
Делбирим. Эми делбиримди шуңкарган билбесин. Делбирим. Ай. Делбирим ай делбирим. Кичинекей кезде атамдын москвичинде кетип барат оккандырлар да бул. Баракелде. Анда эмесе биринчи 2 упай Азамат мырза да кетти. Экинчи чыгарма. Жакшылап, сөздүн маанисине. Sen nazik жүрөгүмдү өзүң ыйлаттың. Sen Азай, алып көрсүң, мындай көрөйүн да. Сен алып көрөң мусун? Мен таптым. жүрөгүмдүн дартын ырбаттың. Атабековду. Махаббатым менен. Мен сезимге канат байлап, сага учкам. Мен Бирөөсү Атабек. Sen Атабек эмес бул. ай аламда ыйык туткам. Анан Акбар Сүйүнгө көкөрдөгөндөр. Мен билип эткем, сайтан. Бул башта ал убакта жаш болуп калды да. Ана. Sen nazik жүрөгүмдү өзүң ырбаттың. Sen жүрөгүмдүн дартын ырбаттың. Махаббатым, мен. Кандай? Nazik жүрөгүмдү сезимге канат байлап сага учкам. Мен сени аяламда ыйык туткам. Махаббатым. Баракелле. Бирок азыркылар сен табасың да. Кийинки ырды мен оюмча эме. Биз мындай илгерки ырларда бир укпай жүргөн ырларды алган жокпуз. Жалаң белгилүү ырларды алдык. Ана эмесе кийинки чыгарма мындай экен. Жалгызым менин жашоомдо сенсиң. Кылыктарың чыгат. Эркелесең сен. Жаратканымдын энчилеп мага бүйрүп койгон белеги сенсиң. Айта. Тапкан адам болсо басыш керек дер. Улантыр. Биз таппадык сөздөрүн. Бар бу варианттар? Жок. Аттың. Кайсы экен? Аттың таба албай койдук сөздөрүн. Sen мен түбөлүк дайым. Кол кармашып жүрөлүк жаным. Махаббатка чөмүлүп бирге таталы сүйүүнүн дамын. Укпаптырмын. Бул ырды. Балким Мен сени сүйөмүн. Татнакайым, тарынчагым, балапаным. Эмеде Нурлан Насиптин ыры. Кайсыр? Эмесин жакшы билем. Неле? Короче, Нурлан Насиптин ыры да. Аты? Атын эле өлдү. Көпөлөгүм, Мен сени сүйөмүн, татынакайым, тарынчагым. Вообще жооп берди. Анда эмесе музыка сабагында Шумкар чын эле аттаган. Азыр мындан кийин физкультура болот, ошондо утасыз, Анда эмесе кийинки чыгарманы жакшылап угалы, Элесиңди мен таппай, жер бетине мен батпай, көздөгөнгө мен жетпей, кол кармашып мен кетпей, сезимдеги жылуулук сөзгө келбей, тоңобу. Сүйүүдөгү сулуулук өз колумдан соолуду. Мен таптым бирок. Омардын ыры. Кайсыр? Припев кайрмашкандай эле. Ширелишкен. Кошун элекпи? Мен кош. Бибине жетеби. Ушундай да. Баракелде. Азамат мырза дагы 2 упай. Мен ойдо улантып кереги барбы деп атам да, Шумкар отуруп ойлонуп. Азыркы современный ырлардан. Современный ырлардан кеттик анда эмес. Современный ырыкпай калам азыр. Эски ырларды эстеп атам да. Омарда эле эски болуп атпайбы? Ким кичинекей балдар балаңыр, Анда эмесе Эме дегендер барбы? Опа, гам стайл. Тиматын рэптерди жакшы билет бул.
Ташта изи қалған қырғызымдың бірін кеттің алысқа. Арнағам ғана ей, жеріме чында өчпөс емгекті, батырлар ғана ей. Апағым ғанаң ей, нананай. Ай, бар әкелді. Шумқарды ек ұпай, жақшы, кеттік. Әнәмесем, кейінке шығарма. Бізден баштап нелер ғана өтпөгөн дейді. Бұл шығарма. Қанекей. Менеки. Бар әкелді. Бұл шығарма. Сенеки. Бізге қырғыз тілін сабағын берген Ешекенеки. Қайсы бірді? Бұл бегіше, баясына. Мағадыс. Деші байды. Кеттік әнәмесем. Кейінке шығарманың отырылышымын екен. Қарек қаштарың келішкен жаным. Иілген чачың қиынайсың жаным. Bir seni sүйем, мен сені күтем, сен болчу менің өмірлік жарым. Деген ашты. Шумқар дару тауышын керек еле. Қарайтын. Баястанына жақшыларды. Шам чырақтай сен күйіп өчпөгөн, болғының сізге арнап өтөйін. Ақ сүйім да сен, аман болғын дейм. Ажарыңа сенен арбалып келем дейді. Қычырген қандай сөздер. Қазақ ұстатынсы? Қандай естел Рып. Жоқ. Кеттік әнемесі, кейін құланта өрелі. Чырайың жарық, келішкен сұлу. Әмі. Чырайың жарық. Келішкен сұлу. Ай, бар әкелді. Таластық қыз, Мирбек Иманбековтан ек ұпай дағы Шумқарға кетті. Кейін кені тез жоп берген аркет қылалы, анкені батыле тауылып қалады, Мында екен. Кеткім келет қамынып, еркіме тарынып, елеп алған сезімге қағылып. Түшінбөдім, жалғыз бой күрештен чарчадым. Чеги болор, түгөндім, жалынып. Көкіректі туйлады, көдөнгө дағы сыйбады. Көңіл менен қасташтым, қыйбадым. Қаректерің жалғанчы, көз жашым бал тамчы. Күркөмүнө құл болдым, қайырчы. Enemi махабатқа. Құрмат сөзсіңдер ғой? Қайсыр? Махабаттан қайрычы. Жоқ. Құрмат сөзсіңдер бірі Шумқар? Жазғы жаңбыр тіле білем? Жоқ. Дайырыр бар. Аз мені оқысам дару тапқантасыңар да? Мен жазғы жаңбыр тіле білеткенмін. Андемесе, кейін бірінші басы ошол жооп берет, Тажадым мен, тажадым. Тажадым мен, тажадым барынан, чачадым мен. Динозаврлар ғой? Так, дағы бір мұны еме, мұндай барыбыз үшін еле ескі ырлардан болып саналады, шон үшін аракет қылалы. Түбің барбы кімдір ченеу айталады. Түкөнбөйсүң, түбөлүгүң байкалат. Кен дүйнөгө батпай жүрүү акыры, мен шенем, жаным сенден жай табат. Берчи мага, жарым кашык музыка. Кана, кайсы, ким бул? Айта бер дагы. Уланталыбы? Эстеп келатам. Жалгыз сени эч ким албай тенчилеп, жашап келет ачык асман элтелеп. Көз алдыңан қанша заман өтсе да, көгөрөсүң сыр алдырбай мелтиреп. Асман, асман. Баракелде, азаматты эки ұпай. Байсың, сынбайсың. Кейінгі мындай. Адамдардың. Адилетсіз сүйі азабы қиынады. Айланчықтап, қызданы қиывады. Көздері мөлтіріп, көз жашы төгілет. Ызаға батып, нейлады. Мында күртік естетім, бірақ. Сен жалғыз қалбайсың. Көздерің күйіп жанғанда. Себепсіз жанып жалынба? Не жалынасың? Сен байралып, аға байланба? Атабеков мәсе? Жоқ.
Улантыңыз ағай. Сен байыр алып баға байыр. Көптөр сүйгөн күмүш күлкүңдү. Көптөр сүйгөн күмүш күлкүңдү. Арсен барак. Сен жалгыз калбайсың жалганда. Ошону ордо окуп берип атсам да таппай койдуңар го. Баракелде. Азаматсыңар. Азаматсыңар. Рахмат. Бул оюндун жыйынтыгы боюнча Азамат мырзада болгону 4-чү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Кеттик ана эмесе, даярбызбы? Биринчи суроого көңүл буралы. Альберт Эйнштейн кайсы илимдердин Нобель премиясын алган? Астрология, химия, физика, математика. Физика. Шумкар физика дейт, Азаке? Не, мен билет немен алып кетти уже. Иә. Эйнштейн. Кайсы билим боюнча Нобель премиясын алган? Физика. Физика. Туура жообун көрөлү. Азаматсыңар, экөөңөргө тең 2ден упай бар. Жакшы, уланталы кет, кийинки суроо. Бүбүсара Бейшеналиева кайсы кесипти аркалаган? Доктор, поэтесса, политик, балерина. Балерина. Эми бул базовый, Кеттик ана эмесе, кет кийинки суроо. Дүйнө жүзүндө канча пайыз сологой адамдар жашайт? 37, 15, 2, 7. Канча процент? Процент. 15. Мисал үчүн 7 миллиардтын мынча пайызы сологойлор. 15 атат, Шумкар? 15-те көп болуп калат, 7 пайыз. 15 же 7 деп ойлойм да, үлкөн бирөөсү. 2, 7. 15 болот. Азаке 15, Шумкар 7. Туура жооп көрөлү. Албетте эле 7, Шумкарда 2 упай. Шумкар 7-7 турам. Аракелде. Кетти, кийинки суроо. Бул эстелик кайсы кыргыз баатырына же башкаруучусуна арналган? Балбай баатыр, Байтик баатыр, Барысбек Каган, Бишкек баатыр. Бишкек баатырбы? Бишкек баатыр. Көрбөп турмун каякта турганын. Бул эстелик кайсы кыргыз баатырына? Жакшылап ойлоңула. Балбайга, Байтикке, Барысбекке, Бишкекке. Кыргыз Байтик баатыр. Байтик. Шумкар Байтик деп атат. Бул каякта турганын мен билбейт эми. Билиштин кажети жок. Келбетинен тааныш керек. Логично ойлогондо деле мындай. Бишкекте баатыр болгон, Байтикте баатыр болгон. Баары эле баатыр. Балбайда баатыр болгон, Барысбек Каган. Бул кимге? Сүйөрөндө. Азаке. Шумкардан Байтик деген жооп алдык. Азакенин жообу? Байтик. Барысбек деп коеюнчу. Барысбек. Туура жоопко кезек берели. Бул Барысбек Каган, Азакеде 2 упай. Калкандан байкадым да. Баракелде. Кеттик ана эмесе, кийинки суроо. Бул стоп кадр кайсы кыргыз сериалынан алынган? Апам махабат. Апам махабаты? Азаке. Чиркин өмүр. Чиркин өмүр. Койтурла. Апам махабаты чиркин өмүр, Апам махабат. Кеттик, туура жоопко кезек берели. Бул апам махабаты, Шумкарда 2 упай. Азаматсыңар. Кеттик ана эмесе. Кийинки. Черногориянын борбору. Подгорица, Загреб, Тиват, Будва. Кана эмесе? Черногория деген мамлекет бар, ошонун борбору. Подгорица, Загреб, Тиват, Будва. Подгорица. Подгорица. Азаке, сиздики Тиват, Баракелде. Анда эмесе? Шумкарда 2 упай. Салдыңызбы? Алдым. Шумкарда 2 упай. Анда эмесе кайсы сүрөтчүнүн картинасын көрүп жатасыңар? Пабло Пикассо, Ван Гог, Сальвадор Дали же Да Винчи? Ван Гог. Азаке Ван Гог деп атат? Пикассо. Пикассо. Туура жооп, албетте эле бул Ван Гог. Ван Гогтун өзүнө да окшош го. Ван Гогтун портреттик позу ушундай стилде тартылган Искусствону адам сүрөтчү. Искусствону билген адам, Кеттик ана эмесе, кийинки суроо. Байыркы грек тарыхында Одиссей алдап кеткен циклоптун аты ким болчу? Полифем, Орф, Пифон, Тифон. Полифем. Экөөң тең Полифем деп атсыңар. Кана туура жооп берөлү. Полифем азаматсыңар, экөөңөр тең туура жооп бердиңер. Кийинки суроо. СССР канча жылы түзүлгөн? Канчанчы жылы түзүлгөн? 1945, 22, 42, 18. 18. 18 деп атат. Шумкар? 18. Туура жооп керек берели. 22-жылы. Экөөңөрдөн тең 0. Ушу менен 4-чү сабакты жыйынтыктадык. 4-чү сабактын жыйынтыгы боюнча Шумкарда 12 упай. 18-жылы переговорлар болуп, басып алып, 22-жылы деген да. Шумкарда 12 упай бар. Азамат мырзада 10 упай бар.
Жалпы жиынтығыбыз менен ойындың жиынтығы боюнча Азамат Исмаиловда 50 ұпай, Шумкарда 34 ұпай бар. Ошол менен Азамат кол чабуулар менен жеңишке болду. Браво. Рахмат, рахмат. Келгениңерге чоң рахмат. Жашнакай илимди билимди аркылап жүрөргүлө. Негизи эми силер көп жаштарга үлгү болуп келесиңер. Ошол себептен баягы таланттан сырткары да билим алыш керек, өтө маанилүү экен. Биздин көрүүчүлөргө айта кетсеңер. Сиз айтыңыз. Кыргызда эң беш сонун макал бар. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дегендей. Албетте билимдүү болуу өтө жакшы. Эгерде силер билимдүү болобуз десеңиздер, анда Шумкардан дагы менден да үлгү албагыла, Кубат агайдан үлгү алгыла. Кубат агай өзү билимдүү, 4 тилди кенен сүйлөйт. Жок эле дегенде орусча, түркчө, англисче үчөөнү кенен сүйлөйт. Ошондуктан өтө билимдүү, Кубат дозу болгонго байланыштуу. Кубаттын билимине мен таң калып келем. Ошондуктан билимдүү болуңуздар. Бул билим алуу, илим алуу, бул ийне менен кудук каскандай дейт. Караңгыда шамчырак, шам менен жүргөндөй. Ошондуктан урматтуу жаштар, билимдүү болуңуздар. Ато кээ бир учурда ушундай бир көчөдөгү опростордо эми албетте кээ жана так илимдерди билбей койсо дагы ал көп кечиримдүү. Уят эмес. Кечирсе болот да, бирок андай кээде логикалык суроолорду, кээ болсо мындай биздин өзүбүзгө байланыштуу суроолорду, элементардуу суроолорго жооп билбей алган бул өтө өкүнүчтүү. Эми жаштардын көбү азыр интернет байлаган, мындай интернет тармагы өнүккөнгө байланыштуу китеп окубай, билимге көп көңүл бурбай калды. Бирок ошол учурда тескеринче билимде интернеттен кененирээк билим алганга дагы мүмкүнчүлүк пайда болуп, билим алып аткандар да бар. Ошондуктан биз айтат элек, билим алыңыздар. Окуңуздар. Иштеген иштейт. Шумкар. Ошо, ассаламу алейкум дагы бир жолу. Окуңуздар. Негизи ар бир эле мектеп кезинде өкүнүчтүү убакыт болсо керек. Азыркы мисалы возрастта мен мисалы окуп алсам болмок, кээ бир жерлерден бияка тапшырсам болмок экен деген өкүнүчтөр бар. Ошол болбош үчүн убакытты эч убакта артка турдура албайсың. Ошон үчүн азыртадан айтам, жаштар окугула. Эң биринчиден ата-энеңердин тилин алгыла. Ошолор деле окугула, анткени алар сиздерге эч убакта жаман совет бербейт. Совет кыргызча. Кеңеш бербейт. Ошондуктан ата-энеңердин тилин алгыла, окугула, анан мугалимдерди окугула. Чоң рахмат, дайыр жол келгениңерге, ийгилик силерге, чыгармачылыкта жарата бергиле. Кудайым бурса, жаңы комедияда, февральда дедиңер, февральдын аягында көрүшөбүз. Февральдын аягында комедияны көргүчө азыр кирип Баары бир тууган сериал көрдүк. Баары бир тууганды да сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Эмнеге дегенде кыргыз баарыбыз эле бир тууганбыз, Дайыр жолу барыңыздарга, биз менен болгонуңуздарга чоң ыраазычылык билгизебиз. Комментарийлер жазыңыздар, лайктарды басыңыздар. НТС телеканалынын жалпы көрүүчүлөрүнө эмки жумада көрүшкөнчө сак саламатта аман эсен туруңуздар. Келе жаткан майрамыңыздар менен